Жүзүмчү Велет Челеби эфендиге. Büyük adada, үйүрдүн башы, түштөн кийинки убак. Күндүн так төбөгө келип, топуракты ысытып, жалбырактарды куураткан, жалап-жалмап жылтыраткан маалы. Көктөн түшкөн аптап жаактарды күйгүзүп, көкүрөктөрдү эзип, демди кысып жатты. Аптап кол менен кармала турган жалын сыяктуу эли. Айлана көздү уялтып, жалт-жулт этет. Маңдайдагы териздеги айнекте күйүктөр, каратактар калган сыяктуу. Мынчалык ысык шоолага чыдай албаган көздөр жумулуп, жабылган кабактардын астында кыбырагысы келбей турду. Асман менен жер чок сыяктуу күйүп турду. Эс оодарган бейпил жымжырттыктын ичинен тээ алыстарда порт тараптан жаңырыктар угулуп, ары коркунучтуу, ары айбаттуу добуш чыкты. Дарбыз! Дарбыз! Виллалардын терезелерине тийип, карагайлардын чокуларынан ашып, ачуулуу бүркүт айбаты менен тоолордун белдеринен жаңырган бул үндөн үрккөн бир топ көгүчкөн маңдайдагы карагайлардан абага көтөрүлдү. Дарбыз! Бул добушка Низам тараптан кескинирээк добуш жаңырыктай жооп берди. Жүзүм! Жымжырттык. Бул кескин, коңур, жоон үндүн айбатынан жандыктар бир секундда үрккөндөй, титирей түшкөндөй. Жымжырттыктын астында уюп жаткан тоолорго, деңиздерге бул эки добуштун улуулугу үстөмдүк кылып баштагандай. Жүзүм! Жүзүм! Добушуна жараша сөөлөттүү денеси, тоголоктошкон куу сакалы, күнгө күйгөн жана ачылып турган көкүрөгү, гетералуу жоон балтырлары, тунук жүзү, аркасында 80 окко тарткан, бири-бирине чырмалышкан эки себети менен бул эркектин сүрөкөтү менин маңдайыма келди. Ата, сен тим эле буйрук бергенде жүзүм сатып жатасың? Үнүң күркүрөп атат. Кыйкырганым жокко. Жүзүмдү берди. Жогорудагы дөбөгө чыга баштады. Үнү айлананы титиретип жатты. Жүзүм! Мен бул добушты чыгарган кекиртекке айран таңмын. Азыр жаныбыздагы көчөдөн дагы бир сатуучу өтүп баратат. Андан дагы тээ узактан эле «Түрк бурчагы, узун баклажан» деген добуштар абага жайыла баштайт. Баарынан бийик чыккан «Жүзүм» деген жаңырыктын жанында бул араң жан, үзүл-кесил, ичке үндөр ушунчалык алсыз, ушунчалык пас эле. Үйдүн арткы терезесине чуркадым. Жүзүмчү дөбөгө жеткен эле. Жолдун четиндеги таштардын үстүнө себетин койду. Колдорун белиндеги кызыл курга келтирип таянды. Ачык көкүрөгү, жылаңач чымыр балтырлары менен тим эле күч кубат эстелги сыяктуу турду. Менменсинген калың каштар астында өктөм, жай айланган ири көздөрүнүн атылган назары менен Мармаранын толкундарына, маңдайдагы жээкке, көгүлтүр көккө, кочкул көңүш деңизи менен алтын көк өгүндөгү күндүн жарыгы менен көк көздүү, сары чачтуу кызга окшогон сүйкүмдүү, кымбат журтунун ташына, топурагына тое карады. Бул көз караштагы сыр, бул көз караштагы кыйкырык, өлкөсү жөнүндөгү Кудай дедим, дуалга таяндым. Мен сен үчүн кызыл канга боелдум. Сабын эске салчу өктөм убайым эле. Терезенин жанындагы бул жандуу четти айран таң кала карап туруп, мунун катардагы жоокер сыяктуу үстүндө көк жана кызыл жоолго оролгон калыпсыз, чачыксыз фескасы, бутунда жыртык чарыгы, үстүндө ала минтанынын кой терисинен таары болгону менен кезекти бузбоо үчүн козу сыяктуу секире улуттук коргонуу министрлигинин чоң дарбазасынан ичкери кирип баратканын көрүп турдум.
Бүгүн учук чыккан жүзүң менен, жыртык чепкениң менен, мекен курмандыгы болууга даяр эркиң менен кирген мамлекет дарбазасынан, аскер ордосунан эртең жаңы кийимиң, кызыл фескаң менен амир кейпинде чыгасың. Анда бүгүнкү алсыз, эртең чыдамкай каарман болуп баскан жерлериңди титретерсиң. Аттын тизгинин кармап, кылычыңды сууруган, мылтыгыңды иниңе асып, найзаңды таккан заманыңда бүгүнкү жөнөкөй айылдык, эртең коркунучтуу аскер болуп душмандарды жайлаарсың. Талааңды кетмендеп, малыңды багып жатканда акарат көрсөң, бүгүнкү кой кебетең эртең жырткыч кабыланга айланар. Уяңды бузгандарды жанчып саларсың. Сенин мынтип бир саамда өзгөргөнүңдү көргөндөр бул бекемдене жалаң гана аскер кийимин кийүү үчүн, бул таштай чеңгелдер жалаң гана курал колдонуу үчүн, бул коңур үн жалаң гана окопторду басып алуу үчүн жаратылган деп ойлошоор. Сенин ушул батальондой каттуулугуңда, болот массасындай жүрүп баратканыңда, жүзүңдөгү ошол салабатыңды, ошол намысты көрүп туруп, сага ишенбөө, сени сүйбөй коюу туура эместир. Сен балпайган чоң эненин майлуу жана ууз сүтүн эмип турган кезиңде эле жаратылыштын улуулугунун аркасында туруктуулук жана чыдамкайлык, баш ийдирүү жана өкүмдарлык сыяктуу амир болуш үчүн жаратылган эркектин касиеттерине ээ болгонсуң. Бул өкүмдарлык негиздерин башкалар мектепте, медреседе аңдашат. Сага бул касиеттерди чоң энеңдин сыйкырдуу назары, атаңдын күркүрөгөн кескин үнү, Курандын сырдуу кыраты үйрөткөн. Жыртык потуруң менен да салабаттуусуң. Пикириңде чечкиндүүлүгүң сыяктуу туруктуусуң, каттуусуң. Каттуулугуңда оройлуктан, эссиздиктен да амирлик кубаты, асыл кандуулуктун ачыктыгы бар. Ачууң келгенде чагылгандай күркүрөгөнүң менен жумшак, мээримдүү мүнөзүңдүн айынан ыйлайсың. Аруулукта периште, өжөрлүктө дөөсүң. Ошол үчүн дүйнөдө теңдеши табылбаган элден чыккансың. Арстан сактыгындай аста турушуң менен ойлонгонуңда же каарданганыңда ашкере чечкиндүүлүгүң жана ачуулуу мүнөзүң анчейин байкала бербейт. Узун кирпиктериңдин астында уялчак жана токтоо көздөрүң эч бир жамандыкты көрбөсүн. Калың каштарың эч качан бүркөлбөсүн. Эгер андай болбосо, ааламың аңтар теңтер түшүп, анда аброюң, көркүң жаркырайт, жогорулайт, ырайымсыз адамга айланасың. Бул ажайып жаратылышыңдын сырын билбегендер жаңылышат. Улууларга болгон сыйың сый жүрүүнү сүйгөнүңдөн, токтоолугуң өкүмдар болууну каалаганыңдан эмеспи? Ички дүйнөңдөгү бурганак менен алагды болууга убактың болбосо да, кара жумуштарды кылуудан ырахат аласың. Кара топурактан ак эмгек менен наныңды таап жейсиң. Ойлоруң туруктуу, салгылашууда бекемсиң. Жаңы нерселерге оңой менен көнбөйсүң, бирок көнүп алсаң таштабайсың. Пакизасың. Сени көрө албагандар менсинип эмес, көбүнчө сага жагынмыш болуп, сага зыян алып келет. Буканыкындай буттарың, колдоруң сыяктуу жай кыймылдап жатса да, кебетеңден түгөнбөгөн сабырдуулугуң, жоголбогон чечкиндүүлүгүң маалым болот. Учу кыйры жок деңизге окшошсуң. Шамал болбосо толкундабайсың. Толкун пайда болгондо да өтө катаал болосуң. Материалдык жыргалга маани бербейсиң. Акча, пул деген нерселерди этибарга албайсың. Айыбың ушул. Ашыкча сарптоону ак сөөктүк деп билесиң. Сүйүктүүңдү жаныңдан артык көрөсүң. Көбүнчө башкалар үчүн жашайсың, башкалар үчүн иштейсиң, башкалар үчүн өлөсүң. Башкалар сени жактырганы менен сен өзүңдү өзүң сүйбөйсүң. Качан үстүңө алжапкыч тагынып, айылыңдагы машинада иштейсиң? Качан колуңа циркуль алып, столго жазданасың? Качан устаканаңдын станогунда капиталдын пайызын эсептейсиң? Сенден ушуну күтүп жатышат. Сени ушунда айыптуу таап жатышат. Бирок убакыт калып жатабы? Капчыгыңды толтуруу үчүн эмес, каардыңды тойгузуу үчүн колдонгон буурсунуңдун темирин талаанын ортосуна таштап, мылтыгыңдын болотуна асылып жатасың. Бул кыйырдан теги кыйырга чуркап жүрөсүң. Ата журтуңда, өз айылыңда өлгөндүн ордуна Болгарияда өлүк болуп сөөгүң жатат.
Сүйүктүү кызың кичинекей Айшаны кана жыттай албай, балаң Мехметчикти чоңойто албай жатасың. Улуу чынарсың, сынып жатсаң да ийилбейсиң. Өлөсүң, онтобойсуң. Каның менен кайраагы кумдарды сугарып жатып, наныңды маңдай териңе малып жейсиң. Кайрадан душмандын маңдайына жарааттарың менен ар жерден сепил сыяктуу чыга келесиң. Сен каардуу айбатың менен залимге учураган немесиң. Чоң энеңдин, бабаңдын жеринде карып, энеңдин, атаңдын кучагындагы жетимсиң. Жесир аялдарга толгон ушул Анадолу өгөй чоң энедей сен үчүн жапа чегет. Сен чыгыштын кынына кире албай жаткан кылычысың. Согула тапталасың, урула сынасың. Кайрадан ар бөлгүңдөн бир учкун, ар учкунуңдан бир чагылган чыгат. Куттуу кубатың, төлүктүү берекетиң бар, эй түрк. Сиз уккан аңгеме «Жүзүмчү». Автору Ахмет Хикмет Мүфтүоглу.